Жалал-Абад шаарында да мамлекеттик дарыкана ачылды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тасмасын кесип, ачуу аземине жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеремов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана медицина кызматкерлери катышты. Центрда сервистер бар. Ошол жерде кандай баа коюлган болсо, ошо Кыргызстан боюнча ошол баа менен сатылат. Алайда деле сатылат, ат башыда сатылат ошол баа. Бизде Бишкекте турган эмени бүт барды ачып кетебиз. Эч ким өзүнүн баасын кошуп көтөрө албайт. Ошол эле баада сатабыз. Андан ары көстө биз дагы азыр сүйлөшүп атабыз. Тиги производителдер менен эметип атабыз, договор кылып. Азыркы кезде 15-20% чыгып атпайбы, жана 500-300 сомго. Андан да ылдый түшүргөнгө аракет кылабыз. Башка аптекаларда баягы срок өтүп кеткен, лицензия өтпөй чорный рыноктон келген дары-дармектер сатылып атат. А бул жерде болсо биз өзүбүз текшерип турабыз, лицензия сертификаты бар дарылардын баары сатылат. Бул дарыканада 800дөн ашык дарынын түрү бар. Алардын баалары 15-20%га чейин салыштырмалуу арзан. Учурда дарыларды тактоо иштери жүрүп, эртең 3 ноябрдан тарта текчедеги дарылар сатыла башталары айтылды. Убактысы ошол саат 8ден баштап 6га чейин болот. Буюрса эми баштайбыз, эртеңден баштап. Анан кийин 800ге жакын дарынын түрлөрү бар бизде. Кайрылган пациенттердин баардыгы ушу больницаны камсыз кылат. Дарылар жетиштүү. Дарылар пока баардыгы эле келип түштү. Азыр мына отчет кылып атабыз. Анан буюрса эртеңден баштап иштеп баштайбыз. Жарандар мамлекеттик дарыкана ачылды деген кабарды угар замат кайрыла баштаган. Жеке дарыканаларга салыштырмалуу арзан болгондугу карапайым жарандардын капчыгына бир топ үнөмдүү болоорун айтып кубанып турушат. Буга улай эле Жалал-Абад облусунун башка райондорунда да ачылса жакшы болмок деген пикирлерин ортого салышты. Bunday аптекалардын дагы бир эле бул жерде эмес, мына Жалал-Абад шаар боюнча, бөлөк региондор боюнча, райондор боюнча, айылдар боюнча дагы курулса абдан жакшы болот эле, элдерге сал жеңилдиктер көбүрөөк болот эле деп ойлойм, менин оюм. Эми мамлекеттик дарыканаларды жакшы ачыптыр, жакшы болуптур. Эми биз ишибиз түшүп больницаларга келип калсак кымбат алабыз да дарыларды. Ошо жакшы, эми ошо базар органдарга ошо ар немелерге ачып койсо, мамлекеттикте. Ал бу жерде 800 болсо, айрда 1000 сомдон 1,5 миңден алабыз дарыларды. Кымбат. Азыр мисалы үчүн частный мына 2 күндөн бери больницада жүрөм. Частный дарыканаларга барсаң, бирөөсүндө башка ба, бирөөсүндө башка ба. Анан сапатына да кепилдик жок да. Мамлекеттик болгондон кийин сөз сапатын да карайт. Бир жагынан арзан болуп атат. Өтө кубанып турабыз. Аталган дарыкана Жалал-Абад облустук бириккен ооруканасынын аймагында орун алды. Облустук ооруканага кайрылган жарандардын саны арбын. Андыктан бейтаптарга ыңгайлуу экендигин дарыгерлер да баса белгилешет. Ооруканалардын ичинде ачылууда. Бул ачылган дарыкананын ачылуусу бул оорулар үчүн, жарандар үчүн аябай жакшы ыңгайлуу шарттар жаратат. Себеби бул кадимки алынган частный аптекаларга салыштырмалуу дарылардын баасы 15-20%га арзан болду. Андан сырткары программа госгарантия боюнча, кепилдик программа боюнча алына турган дарылар бар. Алар өзүнүн баасы негизи үлгөттүк тарифте арзан болот. Аны муну кошкондо бул 65-70-80%га чейин арзан болот. Мамлекеттик дарыканаларда дары боюнча тартыштык болбойт. Буга улай эле учурда облустун райондоруна ачуу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын Саламаттык сактоо министрлигинин облустагы координатору билдирди. Базар Коргон аймак ооруканасында, Кочкор Ата, Нокен жана Токтогул райондорунда ушунга окшогон аптекаларыбыз ачылат. Азыркы биринчи кезекте ушул райондорду ачып турабыз, чоң райондордо. Кийинки кезекте дагы башка райондордо, биз да ойлоп жатабыз азыркы учурда. Бир гана клиникалык ооруканада эмес, областтык жана башка элдерге жакын централдашкан биздин поликлиникаларга барын ачканга ниет кылып жатабыз. Өлкө боюнча жалпы 50дөн ашык эл аман мамлекеттик дарыканасы ачылып ишке кирди. Анын ичинде 19 дарыкана Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион.